Назара ражулун иля имратихи. Күндөрдүн биринде кызыл камчы өрт эркек болот дейт киши. Аялын көрүп калат. Ва хия саидатун фис-сулам. Ал шатыга чыгып алган болот. Үйдүн шатысы бар го. Шатыга чыгып алган болот. Факала лаха, ага карап мынтип айтат. Анти таликун ин саидти. Сен талаксың, дагы өйдө көздө теп чыгып кетсең деди. Аны ойлонуп калды да түшөйүн деп. Ва анти таликун ин назалти. Эгер түссөң дагы таласың деди. Ана токтоп калат мынтип. Ва таликун ин вакафти. Токтоп турсаң да талаксың деп койду. Өлдү. Чыксаң да талаксың деди. Түссөң дагы талаксың. Токтоп калсаң да талаксың деди. Аял эмне кылыш керек? Жашап калыш керек деп. Ушундай келесо эркектерде болот кээде. Жеткичекти жалдыраган, ырларды жазган, балки мынча блокноттор толгон. Сен алам, сен ал, аяламга жеткирем, мана мынтем сени бактылуу кылам, мантем, минтем, тигинтем, ичирем, жедирем, кийинтем, эч кимге корголбой карайм дейт. Алгандан кийин жанагы өзүнүн ит кыялына салып алып эмне кылат? Чукуйт да, шибеге менен ботинканы жамагандай, тешип жамагандай. Ушундайынан чукулайт. Кебетесине деле чыгып калат ошол тыржыйыпчы. Байкайсыздарбы? Мери мондо кабана кач жаап калган. Мон бурушуп. Кереги жок. Үтүктөп койгон келет да, мына үтүктөп, түстөп. Жашоо кыска эле, 5 эле күндүк жашоо. Жакшы жашап өтүп кетиш керек, күлүп жайнап. Айбанаттан акылдуу түлкү болот турбайбы? Адамзатты жашарткан күлкү болот турбай деп ким айткан? Жеңи жок атабыз айткан. Ана аял эмне кылат? Фарамат нафсага илал арди. Баягы кайсы бир термин айткандай, өлүп кетсин деп туруп, өзүн ыргытыптыр да жерге. Мене болсо ошо болсун деп анан ыргыйт ана мындайына. Аман калсам аял болом, аман калбасам ошо менен кете берем дейт. Анткени баары жашоо жок болуп калды да. Секрет бир аман калат. Ошондон анан күйөөсү өкүнүп, фадака аби ва умми дейиптир. Ата-энем сага курбан болсун деп. Ата-энесин курбанга чалып этем сөз менен. Ата-энем курбан болсун, кечирип кой дептир да. Ушу сөздү айтпай эле койсом болмок экен. Ин матал имаму малаки дептир. Караш ушунчалык айтып берген. Эгер бул имам өлүп кетсе, бул шаарыбыздын эли эмне болот эле? Караш аялын имам дей бериптир да. Ушундай өкүнгөнүнө. Ушунчалык дасыккан билимдүү кыз болот. Ошон үчүн билимдүү, илимдүү тыккан кыздарды товарны витке карап эле көрүнгөнгө бере бербеңиздер. Оозуна иншалла, машалла түшпөгөн балдар болот кээде. Алганча эле. Алгандан кыраты менен берки сөздөн үйүнөн айткандары бар экен да. Ошон үчүн баланы текшерип, мектепти жакшы окуганбы? Бая пайгамбарыбыз айтканда бир аял келип тием дейт го. Тием десе, жанындагы аял айтат, ушул аялды албай эле коюңуз дейт. Эмнеге десе, дайыма ашказандан жагымсыз жит келип турат дейт. Ошол сыяктуу оозунан ашказандан жит келип турган балабы же кызбы ошону териштирип, тактап туруп анан бериш керек экен да турмушка. Асаду заужайн фил алам деген китепте келет ушул. Бүгүнкү күндө ушундай. Керек болсо ушундай деп бир текшергиле. Улуу сөзө уят жок дейт. Бириникине бири каршы келип калышы мүмкүн бар. 1000ден 1 болот турбайбы? Ошондо аял менен күйөөсүнүкү бири-бирине дал келбейт. Бирок ал аял башка күйөө тийсе төрөйт, ал эркек башка аял алса балалуу болот иншалла Кудайдын буйругу менен. Ошолорду да текшерип коюп анан үйлөндүргүлө деп. Ошон үчүн Кудай Таалам баарынан алыс кылган болсун, көйгөйдөн илим жана илим экен. Карабайсыздарбы? Саид ибн Мусайяб кызына ушунчалык толук ишенген, айтып атпайбы кызына? Кызым, Куранды башынан аяна чейин маанисине ой жүгүрүп чыктың десе, ой жүгүрүп чыктым. Түшүндүңбү десе, бүттүгүнө түшүндүм, болгону бир эле маселени түшүнгөн жокмун деп баягы аятта айтып атат. Бул дүйнөнүн жакшылыгы, Роббана атина фид дүйнө хасана. Ошого гана түшүнгөн жокмун, калганын баарын түшүндүм дейт. Десе анан айтып атпайбы? Ал-мар'ату салихату деп. Мыкты аял деген экен, таква аял. Ошол аял кимдин үйүндө болсо, демек ал бактылуу эркек экен, бактылуу ата, бактылуу бала, бактылуу күйөө экен. Кудай Таалам баарыбыздын кыздарыбызды мыкты, сезимтал, акылдуу, келечекке карап көрө көсөм сүйлөй чечен дегендей, ар бир нерсени көрө билген, байкай билген, сөзүн иреттеп, кынап сүйлөгөн энелерден болсун кыздарыбыз. Алла Таала Куранда айтканда, Курандын атына заты жарашкандай, биз дагы Куранды окуучулардан эмес, маани маңызын түшүнүүчүлөрдөн кылган болсун. Алхамдулиллахи роббил аламин, бирахметке я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.